Ассаламу алейкум, бир туугандар. Азыркы убакта бизде ушундай оор абалда бири-бирибизге бир тууган катары жардам бериш керекпиз. Бүт блогерлер, тиктокерлердин баардыгы чогулуп туруп, баарыбыз биргеликте бир массовый сбор средств кылайлы деп атабыз. Силерден сураныч, провокацияга алдырбагыла, согуш, ызычуу, комментарийге жаман сөз жазбагыла, туура эмес видеолорду таратпагыла. Андан тышкары башка жактагы мамлекеттердин адамдарын жамандап, маскарлоодон алыска чыккыла. Биз бири-бирибизди ынтымакта гана баткендик бир туугандарга ошол жерде жүргөн аскерлерге жардамыбызды колдон беришинче көрсөтөлү. Могу астында болгон бүт реквизиттер болот, бүт азыр эл соом, оптима, бүт нерсенин баарын жазабыз. Ошол жерде акча башка чет өлкөдөгү, Москвадагы, Америкадагы бир туугандарыбызга кайрылып жатабыз. Ошол жерде баардыгыбыз 1 рубль, 1 доллардан жиберсек дагы бир чоң сумма болот. Көптү көрсөк көл болот деген сөз бар. Ошондуктан баардыгыбыз акчаны чогултуп туруп ошол жерде керектүү мындай медикаменттерди алабызбы, кийимдечи алабызбы, тамак аш алабызбы, ошол жерде жардам келгени аракет кылабыз. Ал жерден азыр жардамга аябай көптөгөн адамдар муктаж болуп жатат. Нан жетпей, актан ач калып, кичинекей балдарга памперс керек болуп атат жада калса. Ошонун баарын көрүп жөнөлүп отуруп, эктеп отурбай ушу не кылсак деп бүт баардык аудиториясы чоң. Могу жерде азыр миллиондон ашык адамдар бизди көрөт болуш керек. Ошондуктан азыр ар бирөөсү ушундай сыяктуу сөздөрдү сүйлөп туруп ушу видеону таратабыз. Ушундай видео силерге туш келсе колдон келишче репост кылгыла, өзүңөр лентаңарга киргизгиле, тараткыла, досуңарга жибергиле. Эгерде эчтеке кыла албасаңар 1 сом жиберип койгула, 1 дагы сом болсо дагы бул деген чоң нерсе болот да. Ошондуктан туугандар баардыгыбыз биргеликте болуп, ынтымактуу, согушка баштабай, Кудай буйрса баардыгыбыз бири-бирибизге жардам берип, ушундай сонун болот деп ойлойм баардыгы. Вот, калган сөздү Бакыт айтып кетсин. Башка. Ребят, нам не безразлично, что происходит под Кенией. Давайте все вместе, в единстве поможем. Если кто-то может материально, то материально. Если кто-то может финансово, то финансово. Ребят, давайте, мы надеемся на вашу поддержку. Все. Кыргызстан! Алла!